Баткен облусунун башчысы Мамыржан Рахимов баштаган облустук мекеме ишканалардын жетекчилеринин эл менен жолугушуусу Разаков шаарында улантылды. Жолугушууда шаар тургундары тарабынан турак жай, жол инфраструктурасы, социалдык объектилердин жетишсиздиги жана башка бир катар көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү. Мынау катар өрүктөн бир бременка алган эдим. Президенттин приказы боюнча кызыл китеп кылынсын, илгерге салынган үйлөргө деди. Ошол боюнча документти тууралап келсем, менин немемди токтоомду чыгарбай койду. Ошол бойдон калды. Азыркы жаңы кадрлар келди деп кайра 5 айдан бери чуркап жүрөмүн. Булар дагы барып алып, комиссия барып алып, Дада Козу деген айтты. Мен айттым, губернатор келсе шого да чыгып айтам десем, биз чечебиз деди. Документ кыла албай 5 айдан бери мен чуркап жүрөм ушуга. Рахмат. Мерге барсам, акимге барамын. Зам аким 4 кошуп мага жөнөттү, көрсөттүм. Мана этте деди, зам мэр айтат, кичинекей тоокана бар экен бул жерде деди. Тоокана эле чоң эле үй бар эди, о жерде деди. Көрсөттүм, мана Временка бар бу жериңизде? Временка бузулуп калып, кухнясы турат да. Кухнясы, туалети бардыгы турат. Барып көрүп туруп, мени мыскылдады булар. Рахмат. Мен бул жерден ошол мен өзүм алып мынапсты жапчырган жок азыркы учурдачы. Бул жерде райондук комиссия барып караган, ал комиссиянын кароосунан өткөн эмес. Ошондуктан бул өзү айткан жерлер мынапска жатпайт. Өзүм инвалидмин. Менин кызым Усенова Үмүткан 2013 жылдан бери жер очередке турат. Шонан бери жер берилбейт. Олам жарым эме. Күйөө жок, 3 баласы менен мен үйүмдө квартирада турат. Шуну карап берсеңиздер, мен дайым келемин жер деп. Мана эртеге болот, 1 айдан кийин болот, 1 жылдан кийин болот, трансформатор болбой жатат деп келе жатат. Мага өттө оор болуп атат, кыз баям оор болуп атат, 3 баласы менен. 3 баласы сал каттаргыча сал фундаментти куюп наракка жылыш керек болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, азыр күндөн күнгө барды кымбатчылык болуп атат. Шуну мен эмелерге тапшырма берсеңиздер, менин кызымды алдыга жылдырса, жер берисиздер. 2013 жылдан бери очуртта турат. Иш жетпейбиз. Ичан жетпейбиз. Сен өзүң иште дагы вице-мэрди ушу трансформация боюнча кой. Бишкекке болсо Бишкекке барып, тынбай тездетип жерди трансформация кылсын. Макул. Түшүндүң, а? Түшүндүм. Мана жол боюнча келдим. Туракул ата көчөсү, Сана, Лейлек Разаков көчөсү. Отайын соң оталбайын. Кичкине кылып, имаратларын салган. Шунча мэрияга бардым, государственге бардым, хамма жакка барып келдим. Эч кайсы карабайт. Карасаң азыр эртең дейт, эмнең дейт. Барат көрөтү, аны ксрокопияларын көрсөтөтү, жол жок экен деп кайтып кетет. Только ксрокопия менен иштеп атат. Өзүм 2-нчи инвалид группасында турам. Атам өтүп кеткен, анам бар, битте оголум. Шуның үчүн жардам беришине суранам. 100 метрдан үй көмүрдүн кашагында апчам. Жол жок. Үй табанынан, участка таманынан жок. Шуну караштырып берсеңиздер. Кана. Мамин Тачевич, бул жарандын жол маселеси бул кадастр мекеме ишканасы тарабынан госакт берилген. Бул берилгенде ошол госактта соседиге бунун жолуну киргизип коюп атат. Мунун госактыда жол көрсөтүлүп атат. Ошондой спорный болуп, бул кадастр мекеме ишканасынан ошондой госактта берилип калган. Бергенде карабадыңарбы? Бирөө үйгө кире албай, жолсуз кантип өтөт? Эми бул кадастр мекеме ишканасы жооп берсин, Намжан. Кадастр. Бул талашып жаткан жер абасын эле участкасынан жол сурап жатат. Абасы бербей жатат буга. Ошол маселе, абасы берсе жол көрсөтүп беребиз. Бир тууган абасы, атасынын үкөсү. Ошо экөө чечишпей жатат. Өтө өзү фактически караганда мурда жол болбогон жок. Авам тарабынан жол жок. Мана тура кылып Шаржан ака менен Илаш аканын жанында жол бар, орта жол.
10 соток жер, ашча жер бар, Элешаканын жерден. Бұлар туғандар бір-бірінен чечіше албай жатады да. Чечісе Барып қарағыла, чечіп бергіле жолуна. Біз сізге Құлыншақтың атынан қайырлабыз, баяғы эле. Ошону тездетип салып берсеңиздер жакшы болот. Канчалаган мектептер бүтүп атат, канчалаган бала бакчалар бүтүп атат. Келип келе ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мектебиге заманбап кылып тез арада салып бериңиздер деп суранабыз. Районда андай балдар көп. Ошо Құлыншакка барган бала алар 30 баланы эле кабыл алат. Районда аз 200дөн ашып кетет ошол балдар. Анан ошонун документ иштери боюнча алар билим берүү министрлигинде турат. Ошонун социалдык өнүктүрүү министрлиги өткөрүп берсеңиз. Ал жерде билим берүү министрлигинде турган, ал жерде балдар эч кандай билим ала албайт. Жаштардан ар кандай мүмкүнчүлүгү чектелген инвалид балдар. Ошону тездетип берсеңиздер жакшы болот. Анан экинчи маселе. Бишкектен врачтарды Лейлек районуна алдырсак болобу, ротация кылып. Бизден ошол невропатолог, психолог, психиатр, травматологдор бардыгы ошол жактарга апарып дарылатат. Чындыгында Баткен облусунун алыскы райондорунда өргөчө Разаков шаарына экстренный оорулар болсо, Бишкектен оштон тийиштүү специалисттер келет санавиация аркылуу. Ал маселе жок. Эгерде хроникалык оорулар болсо, ал тийиштүү кандай адис керек болсо, жылына биз ошо тийиштүү адистерди чакырып турабыз. Эгерде тизмени менен глава врачтын жетекчисине берсеңиз, биз тийиштүү специалисттерди Бишкектен чакырып беребиз. Жакында биз ушул Баткенде, Лейлекте ар бир район шаарларда жылына бир жолдо 2 жолдо өткөрүп турабыз. Бул постоянно иштегенге чакырсак болобу, адистерди деп атат. Берсеңиздер. 1 жылда, 2 жол эмес. 2 жол, сен ошону кара. 1 жылда 10 жол, 12 жол келсин. Бизде специалисттер жок. Невропатологубуз бар. Невропатолог не жактан ооруган балдарды апарсак, ал өзүнүн частный клиникасына жөнөтүп берет. Эл билет бардыгы. Силер караштырасыздар. Тез келип, ошо бригадалар менен келип деп министрлерден сурангыла, биз дагы көзөмөлдөйбүз, жардам беребиз. 1999 жылы салынган неме бар эле, детсад бар эле. Ал детсад мектеп болду. 1-2 жылдан кийин мен билгеним ошол жерде, азыр мен 77-ге кирип калдым. Ошондо жол келип мектеп болгондон кийин 180 адамды билем. Ondan keyin 400 kança oldu? 475 adamlık bolup geçe 2 yıl boldu bu, уже 2-3 yılga ketip otar. Buzup ketkenden talkalanıp jatat hazır. 300 men işte otar, men nevrelerim. Bütün var oşol jerde, men köygönüm oşol ele. Oşol kaşan kurulat ve buzup ketkeniga 3 yıl bolup kaldı. Göper. Бул боюнча Арыс районунун атайын ПСДС даярдалган азыркы учурда 250 орындуу мектепке, Ысык көл мектеби, Норду азыркы Ысык көл мектеби. Тендерге берди, берилек Парис. Жок. Азыркы макулдашуу жүрүп атат. Жүрүп атабы же быйыл болобу? Кийинки жылда быйылга киргенби жок, уже 2-3 жыл кетип атат. ПСДС жасалып атат экен, мен өзүм контролдойм, аксакал. Контролдоп тездетип мектепти баштайбыз. Жер сатып алайык десек өтө баасы жогору болуп атат да. Ошого бир көзөмөл жүргүзүлгөн неме барбы бизде? Ишканалар. Экинчи маселе боюнча, мына жолдогу немелер боюнча коммерциялык адамдар көчөгө чейин чыгып алганда тротуарга чейинчи, мен буга чейин бир эмес бир нече жолу кайрылгам, мына мэриягачы, шаардык мэрияга. Барат, чечилет, кайра эле эртеси күнү дагы чыгып алат. Биз болсо мына машина жол менен аралашып жүрөбүз. Кооптуу да, неге биз жүрө турган жолдордо олар неме кылыш керек, бир адамдын кызыкчылыгы иштеш керек ойт. Эл деген эл экен, баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзсөң дагы 2 күндөн кийин кайра чыгып атат. Бирок биз ал баягы жолго, тротуарга чыгып алган соодагерлерге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, болбосо баягы тиешелүү чараларды көрүп, бул боюнча иш жүргүзүлөт. Архитектор кана. Көтөрүлгөн маселелерди чечүү максатында облус башчысы тиешелүү кызматтарга конкреттүү тапшырмаларды берди. Өкүлдүн кийинки жолугушуулары 17 май күнү саат 10:00 Сумбула айыл аймагында, ал эми саат 15:00 Ак Суу айыл аймагында өтөт.